Эгерде сен 11-класс жана жалпы республикалык тестирлөөгө катыша турган болсоң, анда бул видеону сөзсүз түрдө көрүң. Бизге жалпы тик бурчтуу 3 бурчтук берилген достор. АБ жагы менен БС жагы перпендикуляр тик бурчтуу 3 бурчтук берилген. Жана ушул жерден БД медианасы, АН биссектрисасы. Жана БС узундугу 3 тамыр ичинде 2 болсо, анда биз бул жерде АН узундугуну X деп алсак, X'ти табышыбыз керек. АНдин узундугуну табышыбыз керек. Анда бизде төмөнкүдөй бир касиет бар. БД медианасы экен, демек АС тик бурчтуу 3 бурчтуктун гипотенузасын тең 2ге бөлгөн достор. Демек ушул жерден биз белгилеп алсак, тең 2ге бөлгөн. Жана ушул жерден вот биз А, Б, Д 3 бурчтугун карай турган болсок, АН биссектриса экен, анын каршысындагы жактардагы тең 2ге бөлүп туруп, бир моментте биссектриса, бир моментте вот медиана. Демек андай боло турган болсо, бунун экинчи жагынагы, бул жерде АБ жагынагы бири-бирине барабар. АД менен АБ бири-бирине барабар. Мына ушул жерде биз байкайт экенбиз достор, эгерде тик бурчтуу 3 бурчтуктарда биз шаблонго салабыз, атайын өзүнүн бир шаблону бар. Бул жерде 30 градус болсо, 30 градустун каршысына катет дайыма гипотенузадан 2 эсе кичине болот достор. Демек 2x. Ал эми 3-чү катети x тамыр ичинде 3 катышында катышат. Демек мына ушул эреженин негизинде биз бурчсы 30 градус экенин билебиз. Ал эми анын каршысындагы 30 градус, ал эми 3-чү бурчу 60 градус болот. 2ге бөлсөк, демек бул жерде 30 градус, 30 градустан. Демек мына ушул жерде достор 3 тамыр ичинде 2 боло турган болсо, анда биз мына ушул шаблонду пайдалана турган болсок, x'ти табышыбыз керек. 3 тамыр ичинде 2-ни тамыр ичинде 3кө бөлөбүз достор. Мына ушул учурда тамыр ичинде 6 деген жоопту алабыз. Демек ушул жерден достор АН менен БД узундуктары да бул жерде перпендикуляр экендигин байкайбыз достор. Мына ушул жерде кичинекей АНБ тик бурчтуу 3 бурчтугун карай турган болсок, кайра эле ушул шаблонго салабыз достор. 30 градустун каршысында катет, бул АБнын узундугунан 2 эсе кичине болот. Ошондо тамыр ичинде 6-ны биз 2ге бөлөбүз. Демек тамыр ичинде 6 бөлүнгөн 2 болот. Анда 3-чү бурчу x тамыр ичинде 3 катышында катышат. Демек x'ти таап кое турган болсок достор, биз тамыр ичинде 3кө бул жердегини көбөйтүп коебуз достор. Ошондо көбөйтүп койсок, тамыр ичинде 3, тамыр ичинде 2 бөлүнгөн 2 деген жоопту алабыз достор. Демек бул жерде туура вариант Г варианты болуп эсептелет. Бул видеого лайк басып, жана өзүңө окшогон 11-класс жалпы республикалык тестирлөөгө даярданып жаткандарга бул видеону жөнөтүп койгула.